Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Эгерде сиздер бул каналда биринчи жолу көрүп жатсаңыздар, менин атым Нурсултан, трейдинг менен заниматься эткениме 4 жылдан ашты. И бул видеороликте дагы бир жолу обучение жана полный разбор технический жана психологический инструменттерди кандай колдонуш керек, ошолордун баардыгын ушул видеороликте көрсөңүздөр болот. Жана сиздер кыйналбаш үчүн баардык ссылкаларды видеонун астында же болбосо комментариянын башында калтырып коёмун. Сайттын ссылкасын жана биздин обучающийся телеграм каналыбызды дагы ссылкасын видеонун астына калтырып коёмун. Ушунча акчаны кантип зарабатывать этиш керек экен, ушунун способдорун, кандай методдорду мен колдонуп келдим, ушул видеороликте полностью айтып көрсөткүм келип жатат. Ошондуктан начинающийлер, эгерде баштап атсаңыздар, ушул правилада, ушул видеороликтеги правилаларды обязательно колдонушуңуздар керек болот. Готовый видеоролик болуп аз чыга баштайт, обучающий болуп да, и көбүнчө азыр прямой эфирде торговля кыла баштаймын да. Прямой эфирде күндө кечки саат 9-да ушул эле YouTube каналымда, эгерде каттал элек болсоңуздар, подписаться басып жана лайктан басып жана колокольчикти басып койсоңуздар, прямой эфир чыкканда силерге телефонуңуздарга же компьютеруңуздарга уведомление келип турат. И ушунча акчаны мен канча убакытта жеттим да. И ушул видеороликте кайсыл правилаларды, кандай правилаларды колдондум, ушул правилаларды мен ушул видеороликте калтырып кетким келип жатат да, чтобы начинающийлер ушул правила менен тоже баштап зарабатывать эткендей кылып да. Вот, бул жерде 1 миллион сом, 1 миллион сомду 2 айдын ичинде $100 менен ачтым да. $100 менен 1 миллионго жетип, и көчөгүн эле чечтим полностью. Бул выводтарымды ушул открытый телеграм каналында жүктөгөнмүн да. Ссылка видеонун астында. Азыр болсо торговлябызды жана обучениябызды баштай берели. Азыр биз платформага киребиз. Платформада бизде валютная пара USD канадец. Бул жакта биринчи очередь биз сиздер менен платформага киргенде биринчи настраивать этишибиз керекпиз да. Настройкаларын кандай применять этебиз? Сиздер регистрация кылгандан кийин бул жакта мондай зонный график болуп чыгат да. Зонный графикте бул жакта биз сиздер менен толугу менен анализ кыла албайбыз. Бул жакта болгону мондай подъем жана понижение боло берет. Бирок мындай платформа, точнее мындай график менен силер скальпировать этсеңер жакшыраак болот да. Но биз сиздер менен бүгүн скальпинг менен торговля кылбайбыз, ошондуктан мен свечной анализ менен анализировать этип торговля кыламын да. Свечной таймфреймди выбирать этебиз, и далее бул жакта мен азыр расписка кылып койгонмун. Мынакей, биринчиден биз 5-10% зарабатывать этишибиз керекпиз да. Максимум бир торговый отурганда торговляга биз 5-10% прибыльга чыгышыбыз керекпиз, же болбосо 5-10%ке биз минуска кетишибиз керекпиз да бир торговый сессияда. Вот. И экинчиси бул 1% от баланса, то есть money management. Биринчи дагы money management болот, и экинчиси дагы money managementке кирет. То есть экинчисинде биз болгону 1% от депозита ачышыбыз керекпиз. Если силердин балансыңарда мисалы $100 болсо, биринчи сделкаңар $1 болот. А если балансыңарда $1000 болсо, анда биринчи сделкаңар $10 болот да. И үчүнчү правило бул риск менеджмент. То есть бизде риск менеджмент болуш керек, ограничение болуш керек да. Бир торговый сессияда биз 3-5 эле сделка ачабыз. 3-5 эле сделка бул риск менеджментке обязательно керек. То есть ушул 5 правиланы сиздер сүрөткө тартып алышыңыздар керек болот, же болбосо скриншот кылып алгыла ушул методдорду, ушул правилаларды силер обязательно колдонушуңар керек болот. Если бирөөсүнөн катачылык кетип калсаңар, анда балансыңарды жок кылып ийиши мүмкүнсүңөр да. То есть бул финансовый рынок, и бул проверенный стратегия. Далее төртүнчүсү бул стратегия. Кайсыл бир стратегия менен торговля кыласыңар, индикатор же болбосо технический анализ менен анализировать этип сделка ачабыз да. И бешинчиси бул 3 таймфреймди анализировать этебиз. Максимум 3 таймфреймди анализировать этебиз. Азыр мен силерге көрсөтөмүн. Давайте платформага кирели. И бул жакта биз силер менен биринчиден валютный параларды карайбыз, и стратегия, кайсыл бир стратегия менен торговля кылышыбыз керекпиз, же болбосо индикаторду кошуп торговля кылабыз да. Давайте биринчиден индикаторду кошуп коелу. Бул жакта бизде вкладка индикаторы деген бар. И бул жакта биз сиздер менен индикатор линия Bollinger Bands же болбосо RSI коюп коебуз, же болбосо супер трендти подключать этсек болот. Давайте эң простой индикаторду кошобуз да. Мынакей RSI индикатор бар, ушуну кошобуз, и болду. Настройкасын эч кандай өзгөртпөйбүз, болгону подключать этебиз, болду. И таймфреймди биз 15 секунддук таймфреймди ачабыз, анализировать этебиз графикти. Далее 30 секунддук таймфреймди карайбыз, и 1 минуттук таймфреймди карайбыз да. Всё. Азыр болсо биз 15 секунддук таймфреймди карап көрөбүз биринчиден, и RSI индикатор менен дагы торговля кылып көрөбүз да. Так, валютный параларды карайлы. Жакшы ситуацияларды, уровень перепроданности же болбосо уровень перекупленности зоналардан биз сделка ачышыбыз керекпиз да. Биз болгону үстүнкү линиябызды же астыңкы линиябызды карап турушубуз керекпиз да.
если зонадан кирип кетсе, да, график кирсе бул жака астыга, то бул жактан биз уже сделкабызды үстүгө ачканга жакшы точка тандап ача берсек болот. Эгерде графигибиз зона перекупленностька чыгып кетсе, анда биз үстүнкү уровеньден, жакшы уровеньден сделкабызды на понижениеге ачабыз. Валютная пара австралиец доллар, бул жакта бизде көрүп турганда деле зонабызга келди, зона перепроданностька келип калды и бул жакта сделкабызды максимум 1-2 мүнөткө ачабыз. Биринчи сделкама мен $40 ачып берсем болот, $40 ошондо 1% болуп калат. Все, бир сделка на повышениеге ачтык. Бул жакта бизде көрүп турганда деле уровенибизге келди, перепроданностька, и бул уровеньден биз сиздер менен азыр сделкабызды на повышениеге ачып атабыз да. Мынакей. И как раз просадкадан ачып атабыз да. Мынакей график көтөрүлүп түштү, и түшкөн моментинде азыр зонабызда турат, именно астыңкы перепроданность зонабызда турат да. Ушул жактан биз сделкабызды на повышениеге ачтык, болгону 2 мүнөткө да. Вот. Сиздер кааласаңыздар 1 мүнөттөн деле ачсаңыздар болот. Но 1 мүнөт, 2 мүнөт запастан деле ача берсеңиздер болот да. Так, давайте сделкабыздын жыйынтыгын күтөлү. Бизде дагы 1 мүнөт 20 секунд бар. Бул сделкабыз жабылса, биз сиздер менен 91% прибыль алат экенбиз да. Мынакей. Выплата 91%. Дагы бир жолу айтып кетейин, Telegram каналыбызда ссылка видеонун астында болот. Бул жакта мен стримдердин башталышын ссылкаларын жөнөтүп турамын и биздин статистикабызды да жөнөтүп турамын да. То есть кече күнү биз жакшы прибылга чыктык. Мынакей биринчи торговый сессияда бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка плюс, 2 минус болду и в общем бардыгыбыз плюска чыктык да. Жана бул жакта мен бардык выводтарымды, мотивацияларымды жана обучающий текстовом виде ушул жака жөнөтүп турамын. Ошон үчүн бул жака дагы обязательно катталып алышыңыздар керек. Ссылка видеонун астында болот и жана ушул сайттын ссылкасындагы видеонун астына калтырып коем. При регистрации промокод болот trader KG50. Ошол регистрация менен өтсөңүздөр, сиздерге при пополнении бонус берилет. Бонус 50%. Итак, биздин биринчи сделкабыз успешно плюска жабылды и давайте башка валютный параларды карап анализировать этели да. Валютный паралар бул жакта аябай көп. Мынакей валютная пара евро доллар 15 секунддук таймфреймге коебуз. 15 секунддук таймфреймибизде бизде кандай картина болуп атат? Бул жакта бизде графигибиз уже зона перепроданностьунан чыгыптыр да. Мынакей отскок берди, график үстүгө кетти и азыр биз бул жактан небольшой просадкадан азыр график астыраак түшсө, ошондо 2 мүнөткө на повышение ача берсек болот да. Давайте мына күтөйлү. Мынакей график түшүп атат и ушул жерден давайте ача берели. Все. 2 мүнөткө ачтык. То есть бул жакта бизде график уже разворот берди. То есть келип туруп, уровень перепроданностька келди дагы и разворотко үстүгө көтөрүлө баштады да. Биз көтөрүлүп аткан моментинде небольшой просадка болгондо ушул жактан дагы бир жолу сделка ачып атабыз да. Все. 1 минут 40 секунд бар. Давайте сделкабыздын жыйынтыгын күтөлү. Айтып кеткендей деле биз бул видеороликте 3-5 сделка ачышыбыз керек биз максимум и прибыль максимум 5-10%ке жетишибиз керек биз. Если 5-10%ке жетсеңиздер, торговляны токтотуш керек. Все. А если сделкаңар минуска жабылып, анда 5%ке же 10%ке просадка болуп калса балансыңар, анда дагы торговляны токтотуш керек болот. Кийинки экинчи сессияга келесиздер и экинчи сессияда дальше торговляңыздарды улантып кетсеңиздер болот да. Вот. Правилар ушул болуш керек да. Правиларды так аткарышыңар керек. Если аткара албасаңар, анда вырабатывать этишиңиздер керек. Өзүңүздөрдү психологический жактан дагы күрөшүшүңөр керек да. Вот. Анткени 5-10% бул нормально трейдингде. Анткени бул жакта бинарный опционуда сиздер 5000 сом менен мисалы бир торговляда балансыңарды 50 миңге, 60 миңге, 70 миңге көтөрүп салышыңар мүмкүнсүңөр да. Бул нерсе эмнеге алып барат? Бул лудоманияга алып барат да. То есть жесткий лудомания болуп калышыңар мүмкүнсүңөр да. Ошондуктан бул правиларды так аткарыш керек. Вот. Так, 20 секунд бар. 20 секунд калды сделкабызга. Көрүп турганда деле графигибиз азыр уровенибизде турат почти да, но сделкабыз плюска жабылып атат. Графигибиз көтөрүлүп атат и 5 секунд калды и биздин экинчи сделкабыз дагы успешно плюска жабылды достор. Мынакей плюс $75. Ушу менен 2 сделка плюска жаптык и уже доходубуз как бы 6000 сом болуп калды. 6000 сомду уже зарабатывать эттик эки эле сделкадан. Так, давайте башка валютный параларды карайлы эми. Башка валютный параны дагы анализировать этели жакшы ситуацияларда да. Мынакей евро австралиецте бизде бул жакта спуск болуп атат. График көрүп турганда деле только на понижениеге кетип атат. И биздин RSI-быз уже зона перепроданности да кирип кетти да. Мынакей RSI зона перепроданностька кирип кетти и азыр болсо 2 мүнөткө $40 ушул жерден на повышениеге ачамын. Все, 2 мүнөткө на повышениеге ачтык. Если график дальше астыга түшүп кете берсе, да, анда дагы бир аз күтөбүз. Так, мынакей 1 мүнөттүк таймфреймди да карайлы. 1 мүнөттүк таймфреймибизде дагы RSI-бизге жетти. Мынакей RSI-бизге келди.
астыңкы уровень перепроданностька кирди зонага, и уже бул жакта биз жакшы точкадан на повышение кача берсек болот да. Так, күтөбүз пока что. Возможно, да, 2 минут жетишпей калышы мүмкүн, минуска жабылып калышы мүмкүн. Анда биз сиздер менен азыр мартингейлди колдонобуз да. То есть кийинки сделкабызды биз 2,5 эсеге көбөйтөбүз. Бул жакта сумма сделки бар. Бул жакта оң бетинде 2.5 кылабыз дагы, и звездочканы басып койсоңуздар, сумма сделкаңарды 2,5 эсеге автоматически көтөрүп берет да. Так, $100 ачат экенбиз кийинки сделкабызды. Бизде дагы ровно 1 минут бар, шашпайбыз. Пока сделка плюска жабылмайынча же минуска жабылмайынча биз пока сделкабызды ачпай кое турабыз да. Самое главное, шашпаш керек и аккуратно торговля кылыш керек да. Если где попало ача берсеңиздер, анализ кылбай эле туруп, анан каалагандай суммаларды ача берсеңиздер, анда бул жакта зарабатывать эте албайсыңар. Бул жакта дисциплина керек, правилаларды керек, и ошол правилаларды мен силерге ушул видеороликте үйрөтүп атамын да. Так, 30 секунд бар. Бизде бул жерде нисходящий тренд болуп атат да. Возможно, даже график азыр бир аз ушул жерде турат дагы, и 1-5 мүнөттөн кийин кайра көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Вот. Мынакей көрүп турганда деле бизде 15 секунд калды. И мынакей акыркы секундтарда уже акырындык менен көтөрүлө баштады да, мынакей. Так. 6 секунд, 5 секунд, 3, 2, и көрдүңүздөрбү, акыркы секундта график түшүп кетти, и бул сделкабыз минуска жабылып калды. Эч нерсе эмес, кийинки сделкабызга биз $100 ачабыз, и $100 менен биз минусту кайтарып кетсек болот да. Так, 1 минуттук таймфреймди бир байкайлы. Бизде график дагы деле спуст көрсөтүп атат, но RSI'быз дагы деле зона перепроданностьта турат да. Ошондуктан дагы бир жолу $100 на повышение качамын. Всё. Если сделкабыз плюска жабылса, биз $184 общий сумма прибыльга кетет экенбиз да. Ошондо $84 прибыль, $40 кайтарабыз, и сверху $44 зарабатывать этет экенбиз да. Вот, мартингейл ушундай иштейт. И давайте 6-чы правиланы дагы кошуп коелу. 6-чы правило, обязательный правило бул. Биз вывод кылып турушубуз керекпиз. Вывод кылып турушубуз керекпиз да. Прибыльдарды вывод кылып турушубуз керекпиз. Обязательно. Так, 1 минут калды сделкабызга. Көрүп турганда деле биздин ушул уровенибизге келди. Мынакей горизонтальный линияны коюп коеюн. И ушул уровенибизде бизде азыр накапливаться этип атат да. Боковой движение башталды. Мынакей бул жакта боковой движение, и график ушул ичинде азыр ойноп атат. Дальше көтөрүлбөй атат же дальше түшпөй атат да. Значит, бул жакта бизде күчтүү продавец бар экен, же покупатель да. И дальше графикти түшүрбөй атат. Мынакей эми разворот башталды. Так, күтөйлү. 25 секунд дагы бар. Бизде бул жерде азыр подъем башталышы керек да. RSI бизде зона перепроданности көрсөтүп атат. Но кээде зонага кирсе деле, да, зона перепроданностька кирип кетсе деле, продавецтер күчтүү болсо, графикти снижать эте бериши мүмкүн да, графиктичи. Вот. Так, 4 секунд, 3, 2, 1. Мынакей бул жакта дагы убактыбыз бир аз жетишпей калды да. И bunday ситуацияда биз дагы бир жолу 3-чү коленаны колдонобуз. 3-чү коленаны, и дагы бир жолу анализ кылабыз. 15 секунддук таймфреймди анализировать этебиз. Зона перепроданностьтан акырындык менен чыгып атат, көрүп турганда деле. Дагы бир жолу 2 минутка на повышение качамын. 30 секунддук таймфреймибизде дагы биздин зонабызга келди, уровенибизге, и RSI'быз дагы көрсөтүп атат. Бул жакта мынакей зонабызга кирди, и акырындык менен чыгып атат да. Акырындык менен чыгып атат бул жактан. И ушул развороттон биз сделкабызды на повышениега дагы бир жолу 3-чү коленабызды колдонуп атабыз да. 3-чү коленабыз уже $250 болуп калды да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мен биринчи сделкабызды 1%ка ачып атабыз. Анткени 3-чү, 4-чү, 5-чи коленага чейин уже балансыңар, суммаңар, сделкаңар көбөйүп кетет да. Возможно, даже и балансыңыз жетишпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан трейдингде көбүрөөк сумма менен торговля кылыш керек да. Көбүрөөк сумма менен торговля кылсаңар, силер балансыңар жок калганга чейин торговля кыла берсеңер болот да. Вот. 5-чи болобу, сделка 6-чы болобу, силер акча менен эле ошол минустарды кайтарып кетсеңер болот да. Обязательно. Но бул жакта психологически дагы силер готов болушуңар керек да. И ушул правилаларды так аткарып кетсеңер, онда точно слив болбойсуңар. Точно слив болбойсуңар, только заработокко чыгасыңар на долгосрочной перспективе. Биздин сделкабызга болгону 5 секунд калды, и көрүп турганда деле азыр бизде акыркы секундта просадка кылып туруп, и резкий разворот болуп башталды. Всё, сделкабыз плюска жабылды, плюс $437 биз сиздер менен зарабатывать эттик. Биз сиздер менен предыдущий минустарды кайтардык, 2 минусту, и плюс доходко да чыгып кеттик да.
Итак, давайте башка валютный параны карайлы. Биз сиздер менен уже канча сделка ачтык. Давайте санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5 сделка ачыппыз да. Но 5 сделка менен деле торговлябызды токтото берсек болот да. Мынакей биз сиздер менен $4062 балансыбызды көтөрүп койдук да. Болду. Ушундай правила менен если торговля кылсаңыздар, анда точно заработокко чыгасыздар. Мен сиздерге гарантия берем. Бул эч кандай обман эмес. Бул правилаларды мен уже 2 жылдан бери соблюдать этип келемин и 2 жылдан бери ушу правила менен торговля кылып, бинарный опционда трейдингде зарабатывать этемин. Бул правила форекс болобу, крипто болобу же башка болобу, бардык жерде бул правилаларды аткарышыңар керек. Эми болсо биз сиздер менен кечки саат 9да прямой эфирде жолугушабыз. Прямой эфирибизде бизде торговля, заработок жана разбор технический сделкаларды разбирать этип зарабатывать этебиз. Ссылкаларды бардыгын видеонун астына калтырып коемун. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум.